Assalamu алейкум, урматтуу достор. Каракол шаарындагы Пржевальский көчөсү менен Ленком көчөсүндө салынып аткан Dairy House компаниясынын жилой комплекс мына котлованы башталып, стройка жүрүп баштады. Буга чейин уруксаат кагаздары менен жүргөн, уруксаат кагаздардын баардыгы бүтүп, Кудай буюрса, мына стройка башталды, иш жүрүп атат. Азыр жанынан барып, прораб менен дагы бир аз маектешип силерге маалымат алып берели. Достор, бул объектинин астыңкы бөлүгүн баштап атат. Мына азыр бул объектинин мастерин чакыралы. Жаныш бир тууганыбыз экен. Ушул көзөмөлдөп ушул Жаныш баардыгын неме кылып атат. Ушул Жаныш азыр кайсы абалга келди? Азыр деген башмак деген плиточный башмакта бул лента плиточный деп коет. Ошонун плитасын куйдук, эми лентасы калды. Лентасына азыр апалыккан жумуштары жүрүп атат. Колоннанын амуттары байланып атат. Азыр бышыктаачу бөлүк экен да, бул арматуралардын баягы стройканын баардык нормативтери менен салынып атат да. Ошондой, Кагаз түрүндө кандай болсо так ошондой болуп атат. Кагаз түрүндө проекти де кандай болсо ошондой салынып атат, ал ошондой. Арматуралар российский. Российский 25-тик, 28-дик бар. Анан 32-ликтер бар. Эң көбүнчө колдонулган арматура 32-ликтер. 32-лик. Цементтин сапаты кандай болот? Бияктан эле алып атасыңар цементти. Ооба, Караколдон эле бетон заводдон келип атат. Бул марка бетон 300. Бетон 300. Мынакей бетондун маркасы 300. Достор, баардыгы мынакей арматуралар чырмалып, бекемделип жасалып аткан экен. Бул Dairy House компаниясынын жаңы биринчи блогу башталып, Кудай буюрса, акырынан бүтүп баштайт. Азыр дагы офистен дагы бир аз маалымат алып берели. Кудай буюрса, башталыптыр. Бул биринчи блогу, бул жерге дагы бир блок түшөт. Анан ары жагына дагы бир блок түшөт. Бул 1 гектар жерде салына турган 4-5 блоктон турган чоң комплекс болот. Биякта супермаркет, бардык окуу эмелери, бардык коммерциялык бөлүктөр болот. Ушул жерде жашаганга дагы ыңгайлуу болот. Ошондуктан азыр офистен дагы бир аз маалымат алып берели. Мына өзүңөр көргөндөй, Кудай буюрса, арматуралар токулуп, биринчи этажы котловандан башталып атат. Достор, азыркы Dairy House компаниясынын курулуп аткан комплекстин азыркы курулуп аткан учурун тыштан көргөздүк. Азыр курулуп аткан тарабы, азыркы мына моул бөлүгү. Ушул бөлүгүн куруп башташты. Булар бүткөндөн кийин анын четине блокторду полный бүтүрөт. Азыр сатуу бөлүмү жеткен Аселяга бир керектүү суроолорду берип алалы. Асел, бир комнат, бул жерде 1 комнат, 2 комнат, 3 комнат бар, Азыркы кезде бизде 2ден баштап 8ге чейин 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлердин болот. Сиз айткандай үй 5 блоктон турат. Биринчи курулушу блок 24 декабрь аяктайт. Андан кийинкисин азыркы котлованы даярдалган 25 декабрь аяктайт. Эгерде шашылсаңыз, ушул 25 бүткөн Пржевальский жана Ленком көчөсүндөгү жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп бере алабыз. Төлөө шарты кандай? Төлөө шарты. Бизде бөлүк төлөө шарты турган. Мисалы үчүн сиз батирдин 30% баасын төгүп туруп, калган акчасын 36 айга чейин тең бөлүп төксөңүз болот. Эгерде бизнес же мындай мал чарба менен алектенсеңиз, кааласаңыз 3 айда бөлүп төккөн ежеквартально деген бар, ошондой болот. Суммасын чогултуп төгүп койсоңуз. Орусча айтканда гибкий график кылып, Өзүңүзгө ыңгайлуу. Анан эң кызыктуусу, мисалы үчүн азыр учурда котловандан сатып атат да, бүгүнкү котловандагы баасы. Азыркы кезде квартира, мисалы үчүн 1 бөлмөлүү батирди $32,000 өйдөп баалап сатып алсаңыз болот. Бул жылдын бүтүшүнө, кабатына да жараша болот. Азыркы котловандан эч кандай чектелүүлөр жок. 2 бөлмөлүү квартира мисалы үчүн $50,000 башталат, 1 бөлмөлүү $32,000, 3 бөлмөлүү $82,000 өйдө кетет. Эгерде мисалы үчүн айла бөлсөңөр, акчасы мындай өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө жараша жасап алсаңыз болот.
Достор, ушу компания азыр компания котловандан сатып атат. Бардык эле компаниялардыкындай булардын бүтүшүнө жараша канча кабат көтөрүлсө, баасы дагы ошондой кабаттай көтөрүлүп кете берет. Ошондуктан бүгүнкү учурда сатып алууга шашылыңыздар. Дайыр Хаус компаниясынын салып аткан комплекстен квартирага ээ болуп калыңыздар. Район жакшы жерде, биринчи этажда, Асель, биринчи этажда бардык коммерциялык бөлүктөр да бар, э? Биринчи этажда сиз 20 квадраттан 200 квадратка чейинки коммерциялык площадкаларды сатып алсаңыз болот. Дагы айтып кетчү жер, бул үйдүн ээлери дагы рентабельный район деп коет. Себеби жаныбызда Кышкы суу микрорайон, Восход микрорайону турат. Биздин микрорайон, андан тышкары частный сектордо аябай көп үйлөр жайгашкан. Бул көчөдө, бул комплекстагы эки центральный көчөдө, орусча айтканда центральный көчөнүн кесилишинде жайгашкандыктан астында чоң супермаркет болушу мүмкүн, баягы спорт залдар болушу мүмкүн. Бул жерде ушул жашоочуларга керектүү баягы мекемелер, турмуштук күнүмдүк турмушта колдонула турган биринчи этажында, подвалында болот экен, Кудай буйрса. Ушул жерден квартирага ээ болуп калсаңар да, эң жакшы квартира экен, пентхаус менен ушундай көрктүү үй Караколдо биринчи жолу салынып атат. Бул жерден өзүбүздүн, мен дагы өзүмдүн бир тууган эжеме бир бөлмөлүк квартира алдык. Дагы Аселдин кошумчасы бар экен. Дагы айтып кетчү нерсем, өйдөн 9 этажда Каракол шаарында 2 кабаттуу батирлер болот. Булардын жакшы жери терезелери панорамный деп коет. Шыктан полго чейин окна в пол болуп атат. Бийиктиги дагы башкача болот. Терезелердин качествосу, эшик, ошолордун баарына биз көңүл бурабыз. Биздин проект мыкты. Келип офистен таанышып кетсеңиз болот. Ошон үчүн аябай көпкө кармалып документациясын полностью Бардык улук саат берүүчү кагаздардын баары бүткөн экен. Анан Караколдо биринчи жолу ушундай пентхаус менен үй салынып атат. Пентхаус деген биз түшүнүгүбүздө могу этаждын үстүнөн эле 2 этаж, 2 кабат квартирага ээ болосуздар. Квартиранын ичинен эле тепкич менен экинчи этажга чыгып кеткенде ушундай пентхаус деген өзгөчө үй Каракол шаарына Пржевальский көчөсү менен Ленком көчөлөрүнүн кесилишинде, негизги көчөлөрдүн кесилиши жакшы район. Ошондуктан Дайыр Хаус компаниясы салып аткан үйдөн эртерээк шашылып алыңыздар. 24-жылы бүткөн үйлөр бизде сатылган, дагы бир жерин айтып кетейин. Азыр 25-жыл, 26-жылы аякташып Канча эрте келсеңиздер ошо тандаганга мүмкүнчүлүк болот.